Мамлекеттик символикаларыбыздын бири болгон туунун автору сүрөтчү Бекболсун Жэчибековдун аты узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына жеткен. Сүрөтчүнүн үйүнө барып, китеп текчеси менен таанышып, туу даярдалган бөлмөдө болуп кайттык. Арыбаңыздар, кадырман көрөрмандар, менин аты жөнүм Айпери Шенкулова. Сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталы Кыргыз Республикасынын 30 жылдык эгемендүүлүгүнө карата арналган берүүбүз Бекболсун Жэчибеков менен болмокчу. Жэчибеков Бекболсун Карабекович 1948 жылы 27 ноябрда Ысык көл улусунун Төп районундагы Корумду айылында төрөлгөн. Алматыдагы көркөм сүрөт окуу жайында, Москва полиграфия институтунда билим алган. Жэчибеков Кыргызстандагы балдар китептеринин көрүнүктүү сүрөтчүсү. Сорос Кыргызстан фондунун китептерин көркөмдөөгө катышып, республикалык, эл аралык китеп конкурстарынын жана көргөзмөлөрүнүн жеңүүчүсү болгон. Кыргызстанда оор абал болуп жаткан учуру, ооруканалардын бардыгы толуп, бош орундар жок, ооругандардын саны да көбөйүп атат. Негизинен эле бул жашоодо эң маанилүүсү амандык жана тынчтык экенин пандемия жана Баткенде болуп өткөн окуялар белгиледи окшойт. Сиз өзүңүз кандай турасыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Көлүгүчтүү турасызбы? Рахмат, Кудайга шүгүр. Азырынча бул былтыркы апатта биз да туш келип калып оорубай кыттык. Кудайга шүгүр. Бул аракет кылыш керек адам өзү үчүн. Мана эңди көтөрүп жашоого умтулуш дегендей. Жашың өтсө дагы ар кимдин жашоо бир үмүт болот. Ошон үчүн жүрөбүз. Баарын жакшылык болсо экен деп, эл журтка тынчтык болсо экен деп тилегибиз эле ошол да. Ошо оорудан алыскысы экен баарыбызды деп. Конечно, көп жоготуулар да болуп кетти бул жерде. Былтыр жакындардан дагы, достордон дагы айла жок. Жашоого туура келет. Бүгүн биз берүүбүздү сизге арнайлы деп чечтик. Алдыда сиздин автопортретиңизди түзүп, сиздин бейнеңизди толук ачып бергенге аракет кылмакчыбыз. Өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз, балдарыңыз жана небере чеберелериңиз туурасында кененирээк бизге айтып берсеңиз. Бекболсун агай туулган жерин, студенттик күндөрүн окууга кантип өтүп калганынан кепти улады. Кызыгы журналист болом деген максат менен сынактан 2 жолу кулаган ошол кездеги боз улан ойдо жок жерден сүрөтчүнүн окуусуна тапшырып калган. Мен Түптүн Корумду айылынан болом да. Айылыбыз өтө кооз жерде. Бул жагынан Түптүн суусу төмөн жагынан буза жогору жагында тоонун этегинде турабыз. Өңгөчө биздин көчө тоону этектеп кетет да. Анан ошол жерден 8 жылдык мектеп, ал кезде 8 жылдык болчу жакты бүтүрдүм. Мугалим эжекебиз Айыпова деген эл мугалими болчу. Кыргыз тилинен берген ошол менин адабияттан сочинениемди окутуп көрүп туруп, сен сөз журналист болушуң керек деп айтты. Анан кийин мен дагы ошогон өтө дилгирленип калып, анан ал кезде журналистика факультетин жаап таштаган экен, көп болуп кеткенби сыягы. Анан филологияга тапшырдым. Мектепти жакшы бүтсөм дагы ушу 2 жылы катары менен конкурстан өтпөй калдым. Депутат иштедим бир аз. Биздин Корумда. Анан кийин биздин Корумдан Алматыда окуган Шакен деген досторубуз бар болчу. Ошол Алматыга жүрбөйсүң, ошол жака тапшырбайсың деди. Ошокта журналистика факультети бар. Эмне бар албасын деди. Мен ага азгырылып жөнөп кеттим. Алматыга бардым, барып экзамен башталганча деп отуруп, анан чимилип отура бересиң да сүрөт тартып. Анан барлар: "Ой, сен соны сүрөтчү турбайсыңбы? Сүрөтчү болбойсуңбу? Биякта окуусу бар. Фрунзеде деле окуусу бар, бирок мен сүрөтчү болоюн оюмда болгон. Түшүмө да келген эмес ачандан да. Сен жүр, көрсөтөбүз, барып көрөлү деп. Барып көрдүк, барып көрсөк, момундай сүрөттөрдү тапшырат, момундай сүрөттү тапшырат деп. Ошо тиги кабыл алуу комиссиясынын председатели сурап калды, кайдан келдиңер? Кыргызстандан келдик. Кай жерден? Түптөн муну билесиңерби? Билебиз ал. Тиги Айнеге окуйдун кызы.
Ал біз неже елес болсақ десек, ал біздің келін болады деп қалдым. Мен Күрмөнтүдө өскөмүн, Ташкентте бүтүгөн казак киши экен. Ошо Айнагеженин кайнеси, Асымбектин энеси казак экен ошондо. Анан эгер окуган келсе мындай көп сүрөт. Мен андай сүрөт билбейм, тартып көрүштү, тартып көрдүм, бир эки сүрөт алып бардым, анан сен сүрөтчү болсоң болот экен. Анда барып 8 документин алып кел айылдан. Кыргызча сүйлөп калды. Анан алып келдим, тапшырдым, өтүп кеттим. Дегенде кыйналдым, анан кийин жакшы катарга түштү, баягы эң эле жакшы болуп бүтүрдүм. Анан кийин педагогикалык факультет бүтүрдүм да. Жамбылга жиберди, Жамбылдан мени Чууга жибергенде мен Кордойго суранып алдым, жакын деп. Ошол жерде мектепте иштедим. Ошон жок иштеген казак кызын үйлөнүп алдым. Анан бир жылдан кийин келдик, балалуу болдук. Анан кызды болдук, иштеп жүрөм. Сүрөттөн сабак берем, мугалимдер тиги мектепте. Кайрадан өзүбүздүн номер 5 мектебинде чакырып калышып, ошол жерде иштеп калдым бир аз. Бирок ошондо мультфильм ачыла баштаган, мультипликатор болсун деген арманым чоң да. Анан барып издештирип эмесем, ачылган атат, даярданып атабыз, бирок азыр жок. Бизге иштеп тур деди да, киностудияда иштеп калдым. Андан 3 жылдан кийин ачылды мультфильм. Ошол жерде иштеп жүргөндөн анан бир балдар айтып, Москвада окуусу бар. Сырттан окууга болот сүрөтчүнү. Мен сүрөтчү сырттан окуга болот дегенде биринчи угуп отушумда анан барып кат жазып жибердик. Жибериптир жообун. Момундай деп. Анан барып тапшырып көрдүм. Заочный эмес, очный факультетке тапшырдым да өтүп кеттим окуштан. Анда да конкурс бул институт Союзда 2 гана жерде болгон. Полиграфиялык институтта китеп сүрөтчүсү болуп чыгат экен. Львовда и Москвада. Конкурс ушунчалык 27 кишиге бир орун болгон. Биз экөөбүз барган элек. Тегиз өтпөй калды, мен өтүп кеттим. Анан кийин заочныйга которулуш керек деп ойлоп жүрсөм, биякта 2 балам болуп атат дейди. Анан жок. Мүмкүн эмес экен. Себеби деген сырттан окугандар, каалагандар көп, Союз чоң. Анан кийин калып, үйдөгүлөр айтты, эме окуй берине деп, ошол жактан окуп бүтүрүп келдим. Чейин балдар маган барып турду, үйлөдө барып турду. Биздин улуу балабыз айлап менен жүрө берчү. Анан кийин ал мектепке барды, анан мен бүтүрүп келдим. Бүтүрүп келип мектеп басмасы иштедим. Анан кийин адабият басмасы жаңадан ачылган, ошол жака башкы сүрөтчү болуп шайланып калдым. Ошондон бери иштеп келатам. Азыркы чейин дагы пенсияда болсом дагы кичинекей суроолор боюнча иштеп коюп жүрөм. Бир уул, бир кыз бар бизде. Алар эми уулум 50-ге жакындап калды, кызым да 46-ларда. Үйлөнүү. Уулумдун жалгыз уулу бар, мынакей 3-класска өттү. Кеч үйлөнүп, кеч балалуу болушту. Дагы бир неберебиз бар эле, кырсык болуп, кайтыш болуп кетти былтыр. Кичинекей кыз. Анан кызымдын 2 кызы бар. Эми сүрөтчү болуп, жана айтпадым, уктаса түшүмө кирген эмес деп. Бирок сүрөт тартчумун, кызыгып тартчумун. Кээде мына ассистент болуп жүргөн эжем боёп келип берчү. Аны эле пайдаланганды билчү эмеспиз деген. Ким үйрөтөт? Мугалим деле эчтеке үйрөтпөйт. Бирок Нургазы деген агай кийин бүтүрүп келди, ошол кызыктыра баштады. Сен сүрөт жакшы тартат экенсиң, тарта бер деп. Анан дубал кесиптерди жасаганда жардам бересиң. Кесип бар экен деле ойлонгон эмес экен ал кезде. Эми биздин убакытты билесиздер, анан кийин бүтүрүп келгенден кийин мына кайдан келди дегенде түшүнбөйм, мен ушу менин энем жакшы ырдакчы болчу. Баарын эле кыз чыйда токуп көрдү. Бир нерселерди өрмөктө өмөтүп эле ушу
аракет кылып эми 4 эми көп балалуу болду. Биз 15 төрөгөнүн эбиз. Анан кийин ошонун арасында деле бир иш таап эле бирдеме кылып эле жүрчү. Анан мен жанында жүрчү мындайма. Тиги мен мамикин сыноптик деген дейт. Мен боюнда бар кезде атам түрмөгө түшүптү да. Анан кийин келдим, чоочун өскөндө болуп. Энем жанымдан чыкчу эмесмин анан. Ошондон кийин ал кезде деген шырдак жасада эле, алаги жасада эле бири-бирине чакырышып жүрөт, мен кошо жүрөм дейм. Анан кийин ошондон бирок атам десем, атамдын да колунан баары келчү да. Комузда чапты, жерде чапты. Мына чабыралар жасачу, кайдан ошо Россияда жүрүп үйрөнгөн, түрмөлөрдө көп жатты да бул киши, репрессированный болгон. Анан кийин фронттон да ошо Россияда 2 жыл жүрүп келген. Бардык нерсе колунан келчү да ошо. Анан өңгөчө баг өстүрүү, гүл өстүрүү деген ошондон жукту, жугат экен да бар. Азыр мен 5-этажда короого свитник башталып кетти, көрсөң болот. Ошондой ар бир эмет экен да, ательеден болуш керек болчу. Бекболсун агайдын жубайы филолог болгондугуна байланыштуу жубайлардын китепке болгон кызыгуусу күч болгон. Экөөлөп жоголткан байлыктары балдарынан кийин эле китептери болгон. Борбор калабыздагы үйү китепке толгонун кадр толугу менен алып бере албаса керек. Баса, китепкөй сүрөтчү кичи мекенине бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында ачылган китепканага өз текчесинен китептерин бергенин кыстыра кетели. Бул жакта азыр канча китептер бар? Бул китептерди качандан бери жоголтуп келатасыз? Эми китеп менде баш аягы 5000 болуш керек. Мен болчом биякта да эки полка бар. Тиги комнатаны көрдүңөр бөлмени. Анан бул сен кезден баштап эле. Ага чейин эле жыйнап жүрдүк. Анын үстүнө мен аялымда орус филологиясы бүткөн, орус тилинен сабак берет. Ал да китепке кызыгып жыйнап жүрчү. Анан кийин иштеп калганда мүмкүнчүлүк болуп калды мына. Подписные деп коюп, жазылма адабияттар берилип калат, түшүп калып калат кээде. Табасың, бирөөдөн аласың, ашык төлөп аласың дегендей ошо жыйнадык. Кызыгып жыйнадык. Эң кызык жери бирден энем келип бир кыштап калды. Анан бир жолу дагы бизден жумуштан эме берип калды да. Анан аялым да бир топ китеп сатып келип, мен да сатып келиптирмин. Себеби аядын айлагы жылдын аягында бир нерсе берип калчу. Анан кийин ошондон бир тыйыны жок калды деген. Энебизге тамашалачы карыз бериптирчү. Китебиңерди жегиле. Деген ошондой кызыктар болчу. Анан кийин тиги бирок эми бир кызыгып алгандан кийин бир азап болуп кетет экен да, жыйнагың келет. Бул дагы бир жыйнаганды бир дүйнө жыйнагандай эмес, дагы бир жакшы бир жаңы чыккан чыгарманы окугуң келет. Анан мен таанышкым келет, ошол сыяктуу бир кете берет экен да, бир нардан бири. Эми азыр мындай көйгөй жок да. Китепте каалаганын таба аласың, ал кезде чындыгында чоң эле көйгөй болчу биз үчүн. Бул жакта көбүнчөсүн орус тилинде китептер окшойт э? Кайсыл жанрды көбүрөөк жакшы көрүп окуйсуз китептерди? Бул жерде бардыгы эле мен классика негизинен орус классикасын жакшы көрөм башынан эле. Анан кийин чет элдик мына Латин Америкасынын жазуучулары Маркес, Борхес дегендер ошолор да мен сүйүп окуган китептерим. Бул жерде көрүп атасыздар, мынакей жогору жакта дүйнөлүк адабият негизинен. Анан орус классикасы бардыгы. Бул жерде педагогика жөнүндө бул жерде мынакей Синкевич тарыхчы. Бул жерде мына кыргыз тилиндеги китептер Видин бар. Касымбеков бар, Сыдыкбеков бар. Бардык биздин классиктердин бардыгы бар. Аздап көптөп болсо да. Анан кийин мынакей мына биз шам басмасын иштеп жүргөндө чыгарган Элгенчи деген кыргыздын Кыргыздар томдугу э? Ар бир кичи эпостары,
элдик адабияттар ушулардын баардыгы жерде мынакей кыргыздар жөнүндө кара кыргыз, кыргыздар ушу бар жерде дагы ошо мына жайсаң Өзүңүз азыр китеп окуганда көзүңүз оорубайбы? китеп окуганда чарчайт, бирок көзүм оорубайт. Мен өтө чарчаганга деле убакыт жок китеп окуп отурганга да. Анан азыр бир чети өтө бир жаңадан чыккан китептерди менин кызым табат дагы мага алып келип кетти, мынаны оку. Сен мага тандаганга деле убакыт жок эме жок. Анан ал мен билем анын тиги жакшы нерселерди тандай алат, жакшы нерселерди. Анын айтканын сөз тугуп окууга аракет кылам ошондо. Өз алып келип жатат бизге. Негизинен балдар үчүн китептер, андан кийин искусство жөнүндө китептер. Живопись, архитектура, скульптура бардыгы бар анча-мынчадан. Сүрөтчүлөр жөнүндө бар. Классик сүрөтчүлөр жөнүндө сүрөт жумуштар, альбомдор. Ошондой китеп. Бардык жагынан кызык. Мен бул жерде мындай жанрды мындай деп тандабайм. Керек болсо ар бир эмесине, ар бир жанрга кызыгып, аралашып ошого жан дүйнөң менен киришсең. Себеби бул өзүбүздүн жумуш тили да бизге. Мисалы китеп жасаш үчүн бизге биринчи редактордон кийин эле биз биринчи окурманбыз да. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү белгилери болот. Ошол сыңары Кыргызстандын дагы гимни, герби жана туусу бар. Аны менен ар бир кыргызстандык сыймыктанат. Ошондой эле Бекболсун Жайчыбеков тууну өкмөт үйүнүн чатырына алгачкылардан болуп илгенин толкундануу менен айтып берди. Туу конкурс жарыяланганда мен окугам. Бирок жана айтпадым, так ошол кезде мен башкы сүрөтчү болуп шайланып калдым жаңы басмага. Анан жумушта көп болду. Анан аган ойлонгондо жокмун да катышам деп. Анан бирок бир күнү ал кезде Айтматов клубу деген ачылып, биз активный катышып жашпыз да. Ошондо бир жигит менен мындай баш ийкешип учурашып жүрөбүз. Бир күнү үйгө келип, Ойбеке момундай, менин идеяларым момунча. Туу жасалып атат, бүтөрүнүн 2-3 элегин калды. Иштеп көрбөйлүбү деп. Кайда ишеби? 2-3 күндө эмне бүтүрөбүз? Момундай идеялар бар, момундай идеялар. Ал теледа так жигит болчу. Менден мурун үйдөгүлөрдү ишендирди да. Анан иштеп көргүлө деп. Анан идеяларын карасам, мен мурун да бир иштеп көргөн идеялар аралашып кетти ошондо. Анан басмада да бир ошондой бир эме чыгардык эле. Элгенчи деген сериялар. Ошогон бар айкалышып турат да, ошону эми иштеп көрөлү. Себеби бул тема бөлөк эмес экен деп. 2 сутка иштедик ошол жерден. Анан кийин так ошо бүткөн күнү деген күнү алып барып берди эртең менен. Тапшырып салдык. Анан бир күн телефон, силер өтүп калдыңар, келгиле. Жогорку кеңешке келгиле деп буйрук деген ошо. Анан ал жигит Иптаров Сабыр. Ал өзү мурун жогорку кеңеш иштеген экен, филолог. Кийин окумуштуу, ошо элдик педагогика боюнча көп иштерди бүтүргөн. Таланттуу болчу, жакшы дырдачы, ырда жазчу. Ошо илимий эмгектерди жазып жүрдү ошол. Бирок өтө тың жигит эле, ошондон баштап иштеп калдык. Бирок тиги эме ошондо комиссиядан 4 группа, 4 өтүп турбуз да. Биз экөөбүзбүз, калган 3 бирден. Анан баарыбыздыкы ошо бирдей экен темабыз. Түндүк, анан көк, түс. Анан ошондон ошо бешөөбүз 4 болот, 5-өөбүз тандалып алып турбуз. Ошондо чакырып алып айтышты. Бул эми келип калган бир кутта. Силерге ушундай түш келди. Кааласаңар чогуу иштегиле, кааласаңар өзүңөр иштегиле. Бирок бизге туу жасап беришиңер керек деди. Анан биздин улуубуз эле Мамат Садыков деген архитектор болчу, өзү жазуучу да болчу. Таланттуу киши, жоош, салаттуу.
Анан ошол айтып калды. Жигиттер мындай эме келбейт. Дагы келбейт. Ошон үчүн бирге иштешели. Макул дедик, бирок бирөөбүз отказ берди. Жок, мен бөлөк иштейм деди. Мейли өзүңө бул дедик. Анан иштеп жүрдүк. Эсимде жок, 6 айда иштедик. Ушул үйдө, ушул залда бүт жасалды бардык. Эч кимдин өнөр-канасы жок. Ушул жерде келебиз, ушул жерде түнөйбүз, түнөгөндөр болот. Ушул жерде тамактанабыз, жын баары чачылып жыйнап койгонбуз. Кичинекей итибиз бар. Ал кээде аралап кээде танып кете калып барат кете. Анан кийин жайып коюшуп иштедик. Анан комиссия келип кээде бизди чакырчу мындай эме болгондо. Негизги эме болуп калган. Болбосо өздөрү келип ушул жерден көрүшчү. Анан кийин ошентип жүрүп эми кабылдана турган болуп калды. Жакты. Анан кийин Акаев кабыл алды бизди. Ошондо мага Ленин элестетип кетти. Алыс чоң залда экен. Биз кирип барсак тура калып эпилдеп келип барыбыз учурашышат. Анан жактырып ошентип эми кабыл алынды дегендей болуп калды да. Анан комиссияда кабыл алып баары эле жакшы деп калды. Бизди көк түс болчу. Туунун авторунун айтымында алар даярдаган туунун түсү көгүлтүр болгон экен. Бирок бактыга жараша комиссия ал өңдү жаратпай кырмызы түстү тандаганын айтат. Анын жүйөсү деп төмөндөгүлөрдү айтып берди. Эми өттү дегендей болуп калды. Анан кыча талаш болуп калды. Мына кээдеги мен дайыма злой гений деп кой, мыкты, эң таланттуу гений адам да бул Төлөгөн Касымбек. Ошо комиссиянын мүчөсү эле. Бирок дайыма бир ортодо бир жумуркадан кыртап турчу да. Анан кийин ошол эмне үчүн деген көк болуш керек, эмне үчүн деп эле талашат. Анан кийин эми көк асаба деп жүрөбүз деп Казат Акматов дайыма талашат аны менен. Биз унчукпайбыз эми. Анан кийин биз эми мага чейин бир 20-30дай вариант жасадык. Себеби деген бул жалпысын кабыл алган менен бул жерине коюп койгула деп депутаттар. Тоону койгула, көлдү койгула, кыргыздын оюсу болсун, баарын коюп көрдүк. Көрсөттүк да, алар көрүп ишенсин деп. Бул болбойт деп. Бизге Казат Акматов айтканда дүйнөдөгү эң мыкты туу деп эсептелинет Жапондун. Ошого силердики дагы бир окшоп кетип атат, ошондон чыкпагыла деди да. Анан кийин ошондо айтор акыры кабыл ала турган болгондо сессия болду. Сессия калып чыккандан чатак башталды да. Түштүктөн Бахапова дагы 3 депутат аял. Үчөө чуулдап чыгышты. Биз барбайбыз айылга. Бизди кабыл албайт, бизди деген эме бул көк деген азанын түсү. Бизди аза кийгендер гана эметет. Бул болбойт деп чыгышты. Биз кантип барабыз айылга деп. Анан ал жерден далилдеп атат. Бул көк эмес. Бул деген көгүлтүр асман түстөгү. Анан баары бир дештиди. Жок, болбойт анан. Анан кийин Касымбеков да чыкты да, бир тобу коштоп кетишти. Бизди Бекмаматов колдоду. Ошол кезде түштүк жактан эң активдүү болгон Бекмаматов болду. Анан ошондо муфтий болчу. Ошол киши колдоп кетти, депутат. Көп эле колдошту бизди анан. Анан бирок ошону чечим чыгарышты. Кайрадан иштеп чыкты. Эми мындай болуп калган эми болбойт. Кайрадан бир башка түстөрдөн иштеп чыккыла деп убакыт берди. Канча убакыт азыр эсимде жок, биз деген 5 вариант жасап барсак. Көгүлтүрдү калтырдык, жакшыл кылдык, бул мусулмандардыкы деп. Ак, алтын түстөк, анан кызыл түстөк. Анан кызыл түстөгүнү ушунун баарын бешөөнү алып барып сессияга койдук. Шеримбеков турат, менде бар сүрөт. Ошо анан ошондо эле тиги эмеге чакырышты. Мусаев деген эме Манасебет.
Анан ошол кызыл түстү жактап, Манастын туусу болчу да, ошол жерден Манастын саптарынан окуп берип, ошол жерден далилдеп таштады. Көрсөм мурун сүйлөшүлгөн сыяктуу ойлонуп калдым да мен. Тигиси болбосо ал кишини кайерден даярдай коюшат мисалы дегендей да. Анан кызыл деп алдык, жакшы. Овация болду, бизди эмеге чакырды. Тиги сценага деп коембу. Өтө толкундуу болду, көздөн жаш чыкты. Анан кийин кабыл алынды, кызыл кабыл алынды. Анан кийин Каза Такпатов да бизге таарынды, биз кабыл алгандай болду. Сүйлөшпөй сүрөткө да түшпөй койду. Эмне үчүн дегенбиз Атай деп, Атай ушунча көгүлтүр асман түстө иштедик деп. Десек ушунтуңардан анан эмне, биз эмне деп анан кечинди филармония чакырышты. Биздин астын кыратта ошол 3 ай отуруп калдыптыр бака балдар. Мен аялым менен биз андан кийинкиде турабыз. Так эле менин астыма отуруп калышты. Шөтен голубой түстө кийинип барышты. Таң каласың, анан мен айтайын, эмне аза кийип келдиңер деп айтайын десем. Байычы сиди уж деп койду. Чыккан жактан кийин деле айтып жүрөм аны. Таң калышты деп. Жөн эле игра болуп кетти, саясий оюн болду да. Анан кийин бир чети азыр элдер айтышат, мына казактыкы биздикин жалкий подобие деп койсок, биздики чынында мен анда басмада иштеп жүргөн үчүн полиграф кабинет аркылуу биз типографист способмен таптык да өңдү. Анан кийин чындыгында асмандын түсү болчу. Анан кийин азыр айтып атышат, мынакей огондуку, казактыкы илинип бийик илинип турганда билинбей калат экен. Кай жакка барсаң да биздин туу сонун көрүнөт экен, бизди көңүлүбүздү көтөрүп коюп жүрүшөт. Ошондой кабыл алынып калды дейт. Анан дагы айтпадым, ушул үйдө бүткөндө анан кийин мени 5 күнү биз деген түнү бою кыялда жүрүп кошо иштештик дагы. Жасап келдик, оңго илиш керек деп туруп. 5 күн эме көтөрүлдү да. 5 көтөрүлгөндө мени жалгыз өзүм, ошо 5 ичинде мен жалгыз өзүм чыктым үйдүн үстүнө. Эскини түшүрдүк. Тиги аны директор, цирктин директору Таштанбековдун ошол ассистент болду. Анан жаңы өзүм көтөрдүм. Кино тартылып калган, анан бардым. Көрсөтүлүп калып жүрөт кээде. Туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Авторлук жыаматта Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыковдор болгон. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынан, анын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түсүндөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бошто кызыл кездемеден жасалган. Кызыл өң кайраттуулуктун жана эрдиктин символу. Ошондой эле Айкөл Манастын туусунун өңү дагы кызыл түстө болгон. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын, түндүк болсо ата конуштун, тынчтыктын символу. Кыргызстаныбыз өсүп өркүндөсүн, анын гүлдөшүнө салым кошкон мекендештерибиз тынчтыкта, токчулук, молчулукта бакубат өмүр сүрсүн. Бекбосун Жайчыбековдор даярдаган туунун баркын билген коом бололу. Айпери Шенкулова, Аяз Самахов, Бизон медиа порталы, Бишкек шаары.